Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, урматтуу чакырылгандар. Мен жазында өлкөнү кыдырганда көрдүм. Сугат жерлер айдалбай жатат бизде. Кайрак жерлерди бияка эле кой, сугат жерлерди айдалбай жатат. Ошондон кийин мен бир топ дыйкандар менен баарлаштым. Суроолорду бердим. Эмне үчүн сугат жериңди айдабайсыңдар? 10 гектар жерлер, 100 гектар жерлер. Алар айтат, акча жок дейт. Техника алайын десем, техника жок. Үрөн жок, күйүүчү май жок дейт. Ошондон кийин келип, жарым жыл мурда эсептөө палатасына тапшырма бергенмин. Биздин мамлекеттик банктарды ревизия кылып чыгуу боюнча, аудит жасоо боюнча эмне себептен дыйкандарга берилген кредиттер, жеңилдетилген берилген кредиттер жетпей жатат деп. Кече жакында бүттү, ушу жарым жылда. Ал бул эле маселе эмес, дагы 4-5 маселелерди тапшырма бердим эле, аны алдыда айтып кетем. Алар текшерип келип бүтүп маган отчетун беришти. Бул жерде дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен. 3%. Калган 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жакын туугандары алат экен. Мына 6% менен. Биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. Биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайра жаап койгон. 1 жылдан 3 жылга чейин берилет бул кредит. Мамлекет тарабынан дыйкандарга берилет. Ошон үчүн жерлер айдалбай, түшүм жок болуп, баягы тамак аш боюнча коопсуздук маселеси бар да. Кооптуу маселе жаралып турат. Мына ушунун кесепетинен келип чыгып атат. Бул экинчи маселе каралат, анда дагы айтабыз бул сөздү. Ошондуктан мен тапшырма берип коюшум керек. Анткени сугат жерлер айдалбай, чөп басып жатса, чөбүн чабат экен дагы сатып ийет экен. Башка айлам жок дейт. Чөбүн чаап сатып ийишим керек. Башка түшүм айдай албайм дейт. Же буудай айдай албаса, же картошка айдай албаса, биз мына сырттан импорт кылып атабыз. Мына ошондуктан азыр мен ушуну берип коеюн. Аттарын атабай эле коеюн. Бул жерде депутаттар да бар, министрлер да бар, губернаторлор да бар, алардын туугандары бар. Азыр депутаттыкка бараткан талапкерлер да бар арасында. Мурда депутат болуп жүргөн, министр болуп жүргөндөр. Аттарын атабай эле коеюн, эми этикага туура келбейт. Ошондуктан ушул маселени мен Камчыбек Кыдыршаевичке сизге тапшырамын. Изилдеп чыгып, кимдерге берилген кредиттер, эмне үчүн дыйкандарга жеткен эмес? Кайсыл банктар берген? Мисалы, Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Банктарды бул жерде алган бизнесмендерде бир 15-20 күнөө болсо болгондур, анткени алар баягы сүйлөшүү жолу менен коррупцияга барып, эми бул жерден 6% менен албайт да коммерцияга. Сөзсүз түрдө бир жок дегенде 4%-ин шапка кылып берди да банктарга. Болбосо банктар бербейт эле да. Дыйкандарга берем дейт эле да, бизнеске эмес. Туурабы, туура эмеспи? Бирок алган бизнесмендерди күнөөлөштүн кереги жок. Өткөн иш өттү, кеткен иш кетти деп коюш керек. Банкирлерди тактап чыккыла. Эмне себептен дыйкандарга бербей, бизнеске берип жиберген. Ошолорду тактап чыккыла. Анан 1 январдан баштап өкмөттүн мүчөлөрү, кабинет министри Акылбек Үсөнбекович, эсиңиздерде болсун, бир дагы сом дыйкандарга бөлүнгөн сом башка багытка кетпеш керек. Биз орто жана чакан бизнести дагы каржылоо боюнча программаларды иштетип атпайбызбы? Пожалуйста, ошол программа менен алышсын бизнесмендер. Биз бизнесмендерди акча албасын дебейбиз. Бирок дыйкандарга бөлүнгөн акча 1 сомуна чейин дыйкандарга жетиш керек. 1 январдан баштап эмдиги жылы эгерде 1 сому бир жака кете турган болсо, анда банкирлер, айрыкча банкирлер, ошолор көзөмөлгө алат. Ошолор берет, текшериш керек. Сиздер дагы кабинет министров тарабынан көзөмөлгө алышыңыздар керек. Толук жетиши керек. Мынакей изилдеп чыгасыз. Бул менин контролумда турат. 2 айлык мөөнөт менен изилдеп чыгып, анан отчетун бересиз. Так, мындан сырткары лицензиялар боюнча геологияны аудит жасап чыкты. Бул жерде дагы коррупциялык элементтер өтө күч алган. 5-10 жылдан баштап бери
лицензияны 31 эле адам 20-30 лицензия алып отурган фактылар бар. Ал эмне кылат? Лицензияны алып алат дагы мына изилдөө иштерин жүргүзүп атам деген шылтоо менен кармап жатат. Анан аны сатам деп жашыруун бай клиент издеп жүрөт. Чет өлкөдөн келген инвесторлорго мына 1 миллионго сатам, 5 миллионго сатам деп ал жерде баалуу металдардын лицензиялары бар, темирдики бар, көмүрдүкү бар, жана башка дегендей. Буларды дагы аудит кылып чыгып бүт бардыгын берди. Бул жерде жашыра турган фактылар жок. Ошондуктан муну дагы изилдеп чыгып 2 айдын ичинде отчет беришиңер керек. Андан сырткары энергетика боюнча дагы тапшырма бергенмин. Энергетика боюнча дагы списать этип салган эле, жөн эле списать этип салган фактылар абдан көп. Мисалы, жок эле, адреси жок, фундаменти турат. Ошол үйдө киши жашайт кылып, же болбосо бир мекемени оформить этип туруп, мына ушул жерден ушунча карыз төлөй албай калды деп туруп, миллиондогон сомдорду карызды ошогон списать этет дагы. Анан кийин ошо менен электроэнергиянын жоголуп кетип аткан электроэнергияны ушинтип списать этишет экен. Курманкул Токторалиевич, бул эки маселени мен сизге берем. Сиз дагы карап чыгып, 2 айлык мөөнөттө бардыгын ордуна коесуз. Келиңиз, алып кетиңиз муну. Списать этилген кайсыл адреске сиздер баарын билесиздер. Райондун эле прокурорлору жетиштүү болот. Ар бир районго өзүнчө тапшырма бериңиз. Кайсы адреске канча электроэнергиянын киловаттын списать этишкен. Бардыгын изилдеп чыксын, качан болгон. Акыркы 3 эле жылдыкын текшерттим. Акыркы 3 эле жылдыкын. Андан ары түшсө дагы бир топ 1 жылдык убакыт алат эле. Мына жарым жылда 3 жылдыкын гана текшерип чыкты. Акыркы 3 жылдыкын гана. Мына ушундай фактылар чыгып атат. Бара берсеңиз болот. Мамлекеттик мүлк боюнча дагы. Ал боюнча да аудит жасап чыкты. Жана бюджеттин аткарылышы боюнча. Мамлекеттик мүлк барбы бу жерде? Бар экен. Канча мүлкүңөр бар? Кайсыл жерде жайгашкан? Баасы канча? Ошону так билбейт экенсиңер. Учету жок экен. Канча мүлк бар? Мамлекет учету жок экен. Ошондуктан мунун бардыгын изилдеп чыгып, барын учетко коюп, баасын баалап, биздин канча мүлкүбүз бар республика боюнча. Баасы канча, рыноктук баасы, барын тактап чыккыла. Андан сырткары бюджеттин аткарылышы боюнча дагы өтө чоң кемчиликтер бар экен. Бул эки маселени Арзыбек Кожошов барбы? Келиңиз. Мен сизге берем, муну көпкө күтүштүн кереги жок. 2 ай убакыт өтө көп туклар. 1 айдын ичинде бүтүп чыгып, мага отчетун бересиз. Ордуна койгула барын тең. Урматтуу катышуучулар, биздин мамлекеттик мүлктүн, мамлекеттик мекемелерди биз ай сайын, керек болсо жума сайын отчетун алып текшерип турушубуз керек. Кандай иш жүрүп атат? Кайсыл багытка бара жатат? Канча киреше тапты? Жана ушундай сыяктуу маселелерди биз керек болсо күнүгө алып турсак дагы болот. Мисалы мына Мегаком боюнча айтайын. Ушу жылдын башында Мегакомдун башчысын алмаштырганмын. Келишим түзгөнбүз. Мына деп мурда 2 миллиард, 3 миллиардка чейин таза киреше берип аткан болсо, мурдакы жылдары, андан аркы жылдары болсо, 2-3 жылдан бери 500 миллионго түшүп калган. Тарифтер ошондой эле, абоненти ошончо эле. А бирок 500 миллионго түшүп калган. Мен жетекчи коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасың, болбосо жоопко тартыласың деген. Мына бүгүн 1,5 миллиард таза киреше берди. 1 миллиард сом каяка кетип жүргөн? Мына өзүңөр ар жагын ойлонуп көргүлө. Былтыр болгону 1,5 миллиард сомго чейин салык төккөн. Быйыл 3 миллиард салык төгүп атат. Мына 3 миллиард салык төгүп, 1,5 миллиард таза киреше алып атат. А мурда болсо 1,5 миллиард салык төккөн, салыктан дагы жеп жүргөн. Таза кирешенин да 1 миллиардын жеп жүргөн. Мына ушундай фактылар өтө көп. Темир жол боюнча мурда 2 миллиард карызы болгон. Мен июль айында жетекчисин алмаштырдым дагы. Эгерде коррупцияга аралашып, мурдакылардай болуп ичип жеп кетсең, дароо камаласың, анда түрмөдөн чыкпайсың деген. Ушундай тапшырманы койгон. Мына бүгүн 1 миллиард 578 миллион таза кирешеге чыгышты. 6 айдын ичинде.
Elестetiңиздер, мына 6 айдын içinde 1 milyar 578 milyon таза кирешеге чыгышты. Мына темир жолду Луговойдон баштап бүт Кыргызстан территориясындагы темир жолду оңдой баштадык. Ушулардын тапкан кирешесинен жаңы вагондорду ала башташты. Мына 6 ай içinde. Аэропорт боюнча быйыл 3 миллиард 100 миллион сом салыктарды төлөгөндөн кийин таза кирешеси болду. 3 миллиард 110 миллион сом. Мурда 1 миллиард 800 миллион сом гана таза киреше көрсөтүп жүрүшкөн. 1 миллиард 200 миллион сом каякта? Ошол эле рейстер, ошол эле тарифтер, ошол эле аэропорт. Дастан заводу боюнча дагы мурдакы бийликтин убагында камалган адамдар болгон. Алар ошо заводдун таза кирешесин жеп жүргөн, шайлоого колдонуп салышкан. Буну дагы көзөмөлгө алып, быйыл 1 миллиард сомго таза кирешеге чыгабыз деп турат. Мурда карызга батып калган. Ошондой эле Айдаркен, Кадамжай комбинаттары. Аларды дагы мына иштете баштадык. Кудай буйрса, жакын арада бул кирешелерди бере башташат. Кыргыз нефтегаз боюнча мына жаңы жетекчи алып барып койгонбуз жылдын башында. Таза кирешени 3 эсеге көтөрүп атат. 3 эсеге. КПК нефтеперерабатывающий боюнча 10 эсеге көтөрүп атат. Элдин эмгек акысын 10 эсеге көтөрүп берип атат. Мына ушундай көзөмөлгө алып, ушундай мамлекеттик мекемелерди киреше бере турган тармактарды көзөмөлгө алсак эле коопсуздугубуз камсыз болот, урматтуу жыйындын катышуучулары.